Ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы? Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо. Негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сенна Мед медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай, биздин Сенна Мед медициналык борборуна кайрылып, шипа табыңыздар. Билим алуу ийне менен кудук каскандай, арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, ким билет интеллектуалдык акыл таймашы башталды. Мен Урмат Карачев, бүгүнкү биздин таймашты алып барам. Бизде болсо конокто өзгөчө жигиттер келген, күлкү жаратуучулар, актерлор, алып баруучулар, дегеле өзгөчө көп кырдуу таланттар. Биздин коноктор менен таанышып алалы. Анда Актан Рыскелдиев жана Мыктыбек Мукаев. Неге айтып атасың? Кайсы камерага карарым билбей калдым. Кең сулуксуң да, эми. Кандайсыңар, жигиттер, жакшысыңарбы? Кудай жакшы көр, жакшы. Жакшыбыз. Биздин азыр таймашты баштардын алдында мен биринчи мындай суроо берейин деп атам. Биринчи Актандан баштайбыз. Актан кайсыл мектепти бүткөн жана мектепте кандай окуган? Жөн эле койбойлу, 10 мектепте окуганбыз бар, убактына жетпей калды. Негизи мен мектепти Нарын шаарынан окуп баштап, ал жактан 3 мектеп которуп, анан Бишкектен бүткөм да. Экинчи класстан бүткөм. Аламүдүн орто мектеби номер 1 болчу. Анан азыр качан бүткөнсүң деген суроо пайда болсо, мен жооп берсем, ал жактагылар таң калып калышы мүмкүн да. 15 жыл болуптур быйыл бүткөнүмө. 2005 бүткөм мен. Неге дегенде, сөз таппай калды. Неге дегенде 5 жашыман окуп, анан ошентип өзүмөн 2 жаш улуу балдар менен бүткөм да. Ошондо получается сен мындай акыл эрте жетилип, же болбосо кандай? Жөн эле. Жок, андай эле эмес. Болгону кызыгып да баягы. Кызыгып байкем мектепке бара баштаганда мен да баргым келип эле, аркасынан эч анчалык эле вундеркид эмесмин. Сизчи? Анда эме Мыкы сен мектепте бүткөнгө канча жыл болду анан? Бүткөнбө же? Кайсы аябай жакшы окуп класс калганда. Дагы 2 класс барбы? Жок, тамаша. Мен мектепти 7-класска чейин Кеңсу айылында Түгелбай Сыдыкбеков атында мектепте окугам. Ошол жакта бардык эже-агайларга салам. Анан кийин отур, мен да салам айтып коеюн. Нарындагы бардык мугалимдериме, Аламүдүндөгү бардык мугалимдериме салам. Сен эле айтып атпайсыңбы? Анна 7-класстан баштап Каракол шаарындагы Токтогул Сотулганов атындагы мектеп лицей интернатында жашап, ошол жакта окугам. Бардык Токтогул лицейде азыркы учурда иштеп аткан жана. Отур, лицейге эле салам, мен институттагыларга салам. Мен студент кездеги бардык. Каракол шаарынын Токтогул лицейи барыңарга салам. Ошо. Бул негизи жакшы окуган. Мен мисалы үчүн калп айтпайын, чынын айтайын, 5-класска чейин жакшы окуп келип, андан кийин ичип кеткен деп. Андан кийин 3-төрө кете баштаган, керек болсо бир жолу бир чейректи 2 алып двоечник болгом. Анан Бишкекке келгенде, ал убакта албетте кыйын учур болчу. Базар баласы болуп калгам, ошондуктан ашып кетсе бир 5-6 эле сабактан 5, калганын баары 3 болчу. Мойнума алам. Ошондо мындай санаганда, Бул болсо кызыл диплом менен бүткөнсүң. Актан орточо окуптур. Жок, мектепти диплом менен бүтпөйт. Айтып атпаймынбы мына. Кызыл медаль менен, iyi медаль менен. Медальга жетпесек кайдан? Мыкы, сен кандай окуучу элең? Жана кайсы сабакты аябай мындай жакшы көрчү элең? Негизи мен неме болчумун? Жашоонун сабагын жакшы көрөт. Мектепте окуганда жакшы окуган балдар эмес, олимпиадага жөнөтөт. Мен ошондой балдардан болчумун. Отличник болчумун мен. Эми азыр алдында мактанбай эле койбойлу, Жок, бул деген сабакты деген жашоодон алды да болчу. Молодец, кыйынбаган. Жок, негизи неме? Кел баштайлы. Микрофон котулду. Ошо неме, жакшы окучумун, математиканы жакшы көрчүмүн. Математика боюнча облустук олимпиадаларга катышып. Ошондо сен мага канча карасың айт. Неме, анын немесин логарифмаларын чыгарыш керек деп койчум. Түшүнүктүү.
Анда математикадан суроолор болсо, мыкы мыкынын кол иштеп кетсин. Адашпайт, толук жооп берет, Кудайым буйрса. Эми андан бери канча жыл өттү? Жөн 8 жыл болду. Сен кыйынсың, жөн. Мектеп бүткөнүңө 8 жыл болду, 8 жыл, актандык 15 жыл. Биринчи сабактын эрежеси. Биринчи сабакта окуучуларга 15 суроо берилет. Жооп берүүнүн алдында атайын кнопканы басып жооп бериш керек. Туура эмес жооп айтылган болсо, жооп берүү мүмкүнчүлүгү кийинки окуучуга берилет. Биринчи туура жоопту айткан окуучу 2 упайга ээ болот. Катышуучуларга ийгилик каалап, сабакты баштайбыз. Эгерде жообун билип атасыңар, бирок баягы атын билбей калган учурларда подсказка керек болуп калса, агай деп койсоңор, агай деп ким биринчи айтып ийсе, ошого мен подсказка айтам. Эжей дей албайбыз. Эжей дей албайсыңар, агай дейсиңер. Агай дейбиз. Түшүнүктүү, Түшүнүктүү. Анда баштап көрөлү, олимпиадага катышкандар кыйынбы же Базарда чоң адамдар кыйынбы? Азыр Калп эле өлүмүш болот. Чынымайбы, базарда чоңойгом тачка түртүп. Базарда чоңойгом муну китеп окуп токпойт. Азыр көрөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, анда бизде оюн башталды. Биринчи сабак же болбосо биринчи раунд. Даярсыңар, Даярбыз. Даярбыз. Биринчи суроо мындай экен. Бетме-бет чыгармасында, билесиңер, бетме-бет чыгармасында согуштан ким качып келген? Согуштан ким качып келди? Давай жооп берейин. Бетме-бетте качып келген атын унутуп аттым, бирок немеге үңкүргө барып жашайт го? Ооба. Агай деп койчу. Агай деп. Блин, аты. Дүйшөн ал тиги неме агай, тигинин аты деген. Мен дагы бир эскертип коеюн, кнопканы баскандан кийин 10 эле секунд ойлонгонго убакыт беребиз, 10 секундда жооп болбосо кийинки оюнчу жооп бере берет. Актан. Меники негизи тил мушунда турат. Меники деле ошол тил мушунда турат. Шлекей деп койчу. Бу анда биринчисин айттым, агай деп койсоңор мен подсказка айтам. Мен 2 жолу агай дедим, эч ким подсказка. Башкы тамгасы ы экен. Исмаил. Исмаил, ошо менен биринчи упайды мыкыга бердик. Мыкыда 2 упай бар. Басып алып өзү. Астыга жылабыз. Ыдан ошол эле бар да. Кнопканы же Исмаил. Кнопканы баспай туруп жооп берсеңер, анда ал эсепке кирбей калат, ал упай. Ошон үчүн колдон келишинче кнопканы басып жооп берүүгө аракет кылабыз. Кийинки суроо. Суу канча градуста ысыйт? Эми жооп берсиң. 1, 2, 3, 4, 5, 5,5, 6, 6,5. 80-100 чейин го дейм мен айымча. Суу 100 градуста ысыйт экен, Актанга 2 упай бердик. 80 өдү биринчи. Же может 80ден анан 100гө барат да амай. Сразу 100 болуп кетпейт да. 100 деген жооп чыкты. Кийинки суроо. Эң жогорку аскердик чин эмне деп аталат? Маршал. Генералиссимус эмеспи? Генералиссимус. Актанга дагы 2 упай бердик. 4-үнчү суроого жеттик. Мындай дейт. Титаник кемеси кайсыл океанда чөккөн? Мыкы. Жооп берип коеюн. Бол эми? Бол. Тынч океан. Тынч океан? Атлантика. Атлантика мыкыга 2 упай бердик. Кийинки суроо. 7/6. Математик. 7/6. 42. 7/6 42 мыкыга дагы 2 упай бердик. 2010-жылы дүйнөлүк футбол биринчилиги Испания. ЮАРда өткөн. ЮАРда өткөн, Алжирде өткөн. Биз эми суроолорду угадывать этип баштадык баягы. Жок, мен бирөөсү болбосо бирөөсү болуп калат деп анан. Актанга 2 упай бердик. Керек болсо Индиеста деп салайын дегем. Кийинки суроо мындай экен. Суу бул гидросфера, аба бул атмосфера. Ал эми жер Басылып алды. Жер болсо? Так, кеттик эми. Суу гидросфера, аба стратосфера. Атмосфера, ал өйдө жак стратосфера. Тропосфера. Тропосфера айтпай болдум сени. Жок, тропосфера өйдө жагында. Жер котосфера. Жок, отур гидросфера, атмосфера, стратосфера. Жер болсо? Биринчи тамгасын айтсаң. Агай. Эл.
такыр миме болуп калды деп. Лы, Анда айтчы. жооп бере берсең болот. Ага, кийингиси деп. Литосфера, лотосфера. Суу гидросфера, аба атмосфера. Жер болсо Литосфера типа. литосфера. Мыкыга 2 бай. Несин чыкты ичин? Кеттиген. Анда биз 8-чи суроого жеттик, достор. Адам бүт денеси менен артка бурулганда канча градус болот? Сен мынча астың? 180. 180. Мыкыга дагы 2 бай бердик. Кийинкисин кнопканы тезирээк басканга аракет кылабыз. Бул шамдагы айлыкка суроо экен. СССРдин чечмелениши. Союз Советский Социалистических Республик. Актанга 2 бай бердик. Сасыган. Кийинкиси. Рахмат дейм. Сен ушундай эле. Сасыган Союздун сакканыңа рахмат дейт. Садыр байкени сөке сат. Кийинки суроо мындай экен. Пифагордун таблицасы боюнча кайсы көнүгүнү аткарабыз? Умножение. Умножение. Таблица умножения. Көбөйтүүнү аткарабыз. Актанга 2-ни Мен бердик. просто орус мектепте окугам, кээде орусча болуп кетем ушундай. Таблица умножения. 11-чи суроо. 2 жылга чейин кош бойлуу жүргөн жаныбар. Төө эмес. Кой. Жок, койду кой. 6 айда каякта. Мен эми 2 жылга чейин, 2 жылга чейин кош бойлуу болуп көтөрүп жүргөн деп койсок да болот. Мен ошнам деп койсом. Ошондо мен каттым, сен кошнуң. Неме болуш керек экен? Жаныбар экен, жаныбар болсо кенгуру болуш керек. Кенгуру эмес. Эми жаныбарлардын боюнда барларын карап деле жүрүп турмун негизи. Бирок төө көп көтөрөт деп уккам да. Төө 12 ай. 12 ай, 2 жыл. Чоң жаныбар экен. Чоң жаныбар. Неме? Кил го. Динозавр. Динозавр эмес, актанга 2 бай бердик. Пил бекен, Конечно, 2 жыл көтөрөт жанагынча килеген пилди. Ал билбей деле жүрөт болсо керек мен боюмду бар. Ошон үчүн жүрө берет. Пил экен. Анда кийинки суроо мындай дейт. Канаданын борбору? Аттаба. Аттаба, актанга 2 бай бердик. Не? Аттаба деп атам мен сени. Аттабайм. Байкеңден алыс биринчи аттаба деп атам мен сени. 13-чү суроого келип калдык. Кыргызстандын атынан эң биринчи Евровидение сынагына Евровидение сынагын жеңген ырчы. Эч ким барган эмес. Евровидениеге кирбейбиз да. Евровидениеге кирбейбиз, эч ким барган эмес. Анткени биз Азия өлкөлөрүнө киребиз. Мен акыр аягына чейин жок, бул Türk Vision болчу дейт экен деп ошону күтүп аттым да. А так Евровидениеге барган ким барды? Евровидение барган эмеске мыкыга 2 бай бердик. Негизи Ирина Шот катышпады эле бизден. Бизден эмес эми. Бизден чыккан, бирок баягы ооба. Ошондойлор түшүнмөйм, бизде бир 2 күн мындай дем алып кетиптир ошо биздин жерде эстегенде. Мен кыргызстандык мындай бердим. Кричколор бирөөсү Беловодскийде жашап кетиптир кенеде кезинде төрөлгөндө дегендерчи ошондойлор бар го. Кеттиген. Кийинки суроо. 14-чү суроо экен. Олимп оюндарынын мекени? Греция. Греция. Актанга 2 бай бердик. Анда Эки колдоп да басып айтасың. Эң акыркы суроолорубуздун бирөөсү АКШнын, Америка Кошмо Штаттарынын 46-чы президенти Жаңы эле мына шайланган президент да. 46-чы президенти Джо Байден. Актанга 2 бай бердик дагы. Уже 46-чы президент. 45-чи болчу да тиги Трамп. Менти 42-синде токтоп калдым да. Ошондон өнүкпөй калгансың, Суроолор кызыктуу болуп кетти. Анда мен дагы бир акыркы суроо берип коеюн. Негизи 15 суроо болчу, 16-чы суроо. Мындай дейт. Кыргыз алфавитинде канча үндүү тугуш бар? Санасак. Жок. 10 секунд убакыт бар. 7 деп кое беречи. 8. 7-8. Экөөңдүкү тең туура эмес. 9 бекен. Экөөңдүкү тең туура эмес экен. 10 бекен. 10дон ашык. 18 болуш керек анда. Ойчой, мына үй, анан үй менен үй кошулат да ал жака. Кыргыз алфавитинде Я дегендерби. Кыргыз алфавитинде 14 тугуш бар экен. Кечип калачу ушул жерден, бизде. Ошо менен урматтуу көрүүчүлөр, биз биринчи раундду жыйынтыктадык. Ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы? Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы.
Senna Med медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай, биздин Senna Med медициналык борборуна кайрылып, шыпа табыңыздар. Экинчи сабактын эрежеси. Бул сабакта окуучуларга дүйнөдө белгилүү болгон 5 факт берилет. Ал фактыларга туура жооп берген окуучуга 2 упай, ал эми күлкүлүү жооп бергенге 3 упай берилет. Кимиси таң калтырарын ушул сабактан көрө алабыз. Мен раундтарды алмаштырып алдым. Мурунку раундда аябай күлкүлүү жооп берип атканда. Анда даярбыз, баштайбыз. Ошондой эле кнопканы басып жооп беребиз. Биринчи суроо мындай дейт. Голландияда полиция кызматкерлеринин жанында милдеттүү түрдө эмне болуш керек? Полиция кызматкерлеринин жанында милдеттүү түрдө неме болуш керек? Чөп болуш керек болуш керек. Ал Кеңсуда. Кеңсуда полиция жок. Кеңсу Голландия эмес бирок. Так, Голландияда милдеттүү түрдө мен оюмча баягы бирөөлөргө жардам бере турган нерсе болуш керек да. Мен түшүндүм. Көчөдө жүргөндөргө жардам берип, мисалы үчүн эми эмне десем, зонтик балким. Акча деп коесуң. Акча, зонтик. Балким Болду? Фонарик балким. Жок, фонарик эми любой эле полицейскийде болуш керек. Иши кылса мындай экстренный ситуацияда жардам берилген нерсе экен булчу. Менимче неме болуш керек? Голландияда деген, аларда деген жанагындай тюльпан деп коебузбу? Жеңил наркотиктер неме да? Жок, жөн эле го аны. Жеңил наркотиктер разрешение берген да, ошон үчүн ар бир полицейскийдин жанында сушняк, шоколад, арбаклер болуш керек. Ал эмне болот, сушняк, шоколад? Билбейм, ушу бир балдар ала кел деген да кой. Дагы 20 секунд убактыбыз бар. Колдон келишинче мындай күлкүлүү кылып жооп бергенге аракет кылабыз. Эмне болуш керек? Мисалы үчүн, полицейскийдин жанында таш болуш керек. Таш болуш керек. Эми алардын курал жарактары эле жок, мен жетпесем таш жетет. Полицейскийдин жанында полицейский болуш керек, жалгыз жүрсө сабап кетет. Полицейскийдин жанында полицейский. Ал жакта баягы эме да, однополый браки болот да, ошондуктан бири-бири менен сүйлөшүп жүргөнгө деп иш кылса ошондой. Мен оюмча бирок мен чындыгында жанагындай ойлоп атам, элдерге экстремалдык ситуацияларда керектүү нерсе, мисалы үчүн, ошол балким карыларга болобу, балким ошондой сыяктуу нерсе болуш керек деп атам, баягы туура жолучу. Анда дагы бир неме болуш керек Голландияда дегенчи. Алар деген бизден калып калганда бир аз өнүкпөгөн өлкөдө универсальный зарядка болуш керек. Тонкий зарядка. Универсальный тонкий зарядка болуш керек. Бул күлкүлүү болду, мага жакты. 3 упай. Бул күлкүлүү болду. Анда биз МКга 3 упай беребиз. Биринчи мындай кичине көтөрмөлөп коелу, Туура жол кандай экен бирок? Мектептен да көчпөй калганда көтөрмөлөп. Туура жол билбей Туура жол мындай экен. Голландияда полиция кызматкерлеринин жанында милдеттүү түрдө оюнчук мамалак мишка болуш керек. Кичинекей балдарга ошо айтып коем, экстренный ситуацияда ыйлап кала турган болсо берип. Мастар ыйлап калса эмне болуш? Эми мамала, ага эме бар да, жанагы сен айткан тиги шушняк, мушняк бар да. Мамала. Анда биринчи суроонун жообуна 3 упай МКга бердик. Экинчи суроо мындай экен. Тарыхта, дүйнөлүк тарыхта эң биринчи атыр кайсы эмне максатта колдонгон? Неме таш доорунда чыккан биринчи атыр, экөө отуруп, экинчиси кокустан мындай жел чыгарып алган да. Мен оюмча атыр деген кандай максатта колдонушкан атырды? Мен жөн эле ойлоп атам, билбейм негизичи. Баягы ар кандай чиркей-миркейлерден, чымын-сумдардан коргонуш үчүн же болбосо мажы катары шыбанып ушул сыяктуу деп ойлоп атам мен. Сенчи? Мен өз оюмду айттым, урматтуу коллегалар. Ушу токтомду кабыл алып коелу. Таш доорунда эле кабыл алам. Таш доорунда. Дагы вариант тарыхта эң биринчи атыр эмне максатта колдонгон? Бирок ал эң биринчи экенин деле билбейт эч ким туурабы, мындай болжол менен алынганда негизи тактап айта келсекчи, мисалы чайна эле чыгып кетсе керек негизичи. Эң биринчи деп алар биринчи атыр деп айтышкан жок да, анткени ага чейин атыр эмне экенин билишчү эмес да туурабы? Ойлонбоңуз.
Мен негизи күлкүлүү эмес, туура жооп бергенге аракеттенип атам. Сен күлкүлүү жагы сен ала бер. Сен ошондой күлкүлүү эмессиң. Туура жооп. Биринчи атыр немеге колдонушса керек? Жанагы кишилерди асып өлтүрүшчү да. Өлтүргөндөн кийин алар көп жатып калышса, ошолорду мындай себеп коюш болуш керек ошондо. Эмнеге? Алар ушунчалык жесток кетсин. Жем качабы тиги дүйнөгөндө жыттуу кетсин. Жыттуу кетсин деппи? Бирок мыкынын буга чейинки жобу кичине күлкүлүү болду, Кичине күлкүлүү болду ошон үчүн. Мыкыга дагы көтөрмөлөп биз 3 упай беребиз. Негизи туура жобу мындай экен, достор. Тарыхта эң биринчи атырды чума оорусунун алдын алуу үчүн колдонушкан экен. Анда кийинкиси дагы кызыктуураак факт экен. Мындай дейт. Байыркы Грецияда аял кишинин жашын эсептөө кайсы убакыттан башталган? Аял кишинин жашын эсептөө, мисалы үчүн бизде айтып коет, кыздын жашын сурабайт депчи. Аларда болсо кайсы убакыттан баштап жашын санап баштаган? Айтыша баштаган кезде. Айтыша. Тили чыгып калган кезде. Тили чыгып калган кезде. Чотто мо чоңоюп калыптыр депчи. Ошол кезден баштап. Неме болуш керек? Жана чума чыкпады эле ошол. Ошол кезде атыр сүйүнүп баштаган баштап. Атыр сүйүнүп баштаган. Чотто мо чуманы биле баштаптыр. Жашын сурап колчу канча да болду экен. Бул жерде чуманын эч кандай тиешеси жок. Жок. Дагы. Атыр, Ой жок. Тиги аялдар жөнүндө. Билбейм, бирөө кокустан бир кемпирди алып алса керек, байкабайчы, анан ошондон кийин мындан ары жаш сурай баштайлычы десе. Эми негизи бул кайсыл ошондо кайсыл убакыт болуп калат? Илгери, Байыркы Грецияда. Биздин доорго чейин. Байыркы Мындай карап Грецияда. туруп, тетигинин чото мүчөлөрү чоңоюп атат деп. Жаш кош көрбөйлү. Санап коелу деп. Тетиги, эмне болду тең мояга карасаңар депчи. Кийин албайбы, может деппи? Деп анан мога мо чоңоюптур чоңоюп калыптыр деп эле. Балким ошондой, билбейм. Виктория Секреттен 2 таш алып келип чоток болот да. 2 таш. Анда дагы барбы жооптор же? Дагы бирден жооп кылып көрөлү. Неме Байыркы Грецияда кайсы убактан баштап аялдардын жашын санай баштаган? Жакшы суроо экен. Биз коллегалар менен карап атабыз муну азырчы. Иштеп атабыз, сүйлөшүп атабыз, талкуулап атабыз. Буюрса азыркы учурда керектүү органдарга жөнөттүк. Бул иш аягына чейин чыгат деп сөз беребиз ошо. Бирок аягына чейин чыгып койгула. Аягына чейин. Менче Цезарьдын туулган күнүнөн баштап ошондон кийин. Ой. Туура жоопту калчы. Бул суроонун жообу боюнча эң биринчи Актан жооп берди, бирок күлкүлүү болду да Актандыкычы, ошон үчүн Актанга 3 упай беребиз. Негизи туура жооп. Негизи туура жооп мындай экен. Байыркы Грецияда аял кишинин жашын аял киши турмушка чыккандан баштап санашкан экен да. Негизи ойго келген, бирок аны айттым деле келген эмес да, баягы. Күйөөгө, бул күйөөгө чыкпады эле. Деп. Күйөөгө чыгыптыр, 1ге чыкты, 2ге чыкты деп ошондо. Турмушка чыккандан баштап, мисалы үчүн 1 жыл жашаса 1, 2 деп ошентип санашкан экен да. Интересно. Кийинки факт мындай экен. Германияда балык уулоого барыш үчүн эмне кылыш керек? Мисалы үчүн бизде балык уулоого барыш үчүн жөн эле үйдөн чыгып, туруп алып кетип каласың, Силердики ошондойбу? Же болбосо досторду чогултасың, же бирөөгө чаласың, жүрүп кеттик деп туруп балыкка кетип каласың. Германияда ушундай эле, ушул эле процесс. Германия биринчи камераларды алышат. Камераларды алышат. Анан бир сулуу кызды алышат, 3 балачы. Анан рыбалкага кетип калышат анан. Анан кино тартышат. Жакшы. Германияда балык уулоого барыш үчүн неме алуу? Биринчи эмне кылыш керек деген суроо да. Биринчи эмне кылыш керек? Лицензия алыш керек, ал жерде мындай. Жок, аялынан уруксат сурап, жаным, мына мен чынында мына достор, мына бизде ара калган жокпуз депчи. Чынында балык кармап келебиз, чын деп анан кетишет ошо, менин оюмча. Германияда балык кармаш үчүн биринчи эмне кылыш керек? Биринчи эмне кылыш керек? Бизде мисалы үчүн кээ бирлер мындай кылат да. Балык кармаш үчүн огородко барып сөл жыланган. Кээ бирлер барып балык кармай турган жанагы шаймандарды сатып алат. Ал жакта эмне кылыш керек? Мындай билеп алса, билеп маанайларын көтөрүп, аялдарын кулакка лап, аялдардын кулагын ушалап, аялдарына массаж жасап берип анан кетишет.
Дагы Мен туура жообун издеп атам жантам. Мен Германия каякта жайгашкан, алардын кандай немелери бар, конституциялары бар, ошондой деп. мен оюмча барга барышат биринчи. биринчи барга барып, анан даярданып алып, анан Пиванын мекени да. Мейли эми пиво көп да. Мекени эмес, конечно, пиво көп да. Пиво эмес, сыра деп сүйлөйлү, кесиптеш, бул жакта кыргызча. Мен орус мектепте окугам деп атам мен сага. Ладно. Чын жообун айтып калачы, туура жообун агай. математикадан жакшы окугандардын фантазиясы ушундай аябай ушундай терең болот да. Геңсүү болот, ошон үчүн эле геңсүү. Ошон үчүн эле. Негизи туура жообу мындай экен. Бул суроо боюнча эки тарапка тең эч кандай упай берген жокпуз. 0-0 боюнча калды. Туура жообу мындай экен. Германияда балык уулоого барыш үчүн биринчи атайын курсту окуп, балык уулаган атайын курсту окуп, лицензия алып, сертификат алып туруп, анан балыкка чыгат экен да. Балык кармаганда жөн эле барып, эми балык кармап эле деп бирөөнүн футболкасын чечип байлап. Пияздын тиги артынан давай сен коола, мен тосом деп эле. Ушундай эле да биздики. Анда биз экинчи раундтун эң акыркы суроосуна келдик. 5-чи суроо. Португалияда кандай себеп менен жумушка келбөөгө уруксат берет? Кандай себептер менен жумушка чыкпай койсо болот? Кандай себептер менен? Мисалы үчүн бизде эгер сен аял бирок аял болуп төрөбөй койсоң, төрөсөң ошондо барбай койсоң болот болуш керек. Мен оюмча жөн эле. Бизде деле ошондой. Жөн эле. Баргысы келбесе эле барбай койсо болот, менин оюмчачы. Жөн эле, Ой, шеф, бүгүн барбайм. Маанайым жок, бүгүн мен, короче, стресс болуп атам. Мен настроением жок, короче. Не, депрессия болсоң барбайм. Депрессия, ато мен жумушка барып азыр иштеп деле кыйратпайм. Ошондон барбай эле коюнчу болот десем, мисалы үчүн мен оюмча. Менимче Португалияда эгер сен Криштиану Роналду болсоң, жумушка барбай койсоң болот. Криштиану Роналду болсоң. Бирок Криштиану Роналду Португалияда иштебейт да, ал деген азыр деген. Ошон үчүн башка жерде иштеп жүрөт да, Португалияда иштеп. Жакшы, анда МХга 3 упай бердик. Туура жоо депрессия болуш керек. 3 упай бердик. Негизи мындай экен. Португалияда жаан чачын болгондо, воскресенье болсо жумушка барбай койсо болот. Жок, жаан жаганда, погода анча эмес болсо, жумушка барбай эле койсо болот экен да. Уруксат берилет экен. Мен Португалияда иштейт турбаймын да, койш. Күнүгө. Жакшы. Үчүнчү сабак. Бул сабак тездикти талап кылат. Кайсы окуучу 1 мүнөттүн ичинде канчалык көп сөз окуса, ал окуучуга 5 упай ыйгарылат. Ошол эле учурда аз сөз окуган окуучу упайга ээ болбойт. Кайсы катышуучу ылдам экенин ушул сабактан байкайбыз. Ийгилик. Мектепти бүткөндө 15 жыл болуптур, актандан баштайлы биринчи. Тамгаларды деле унутуп калса керек. Так, кана эмне болгон китеп экен биздики? Талканым дейт. Түгөлбай Сыдыкбеков, мен 1000 жыл жашадым дейт. Мен айылдашым да берсе? Ошо? Даярбыз, Даярбыз. Даяр болсок, анда 1, 2, 3 баштадык. Деле кишини тарбиялоо замандарга уланган үлгүлүү өрнөк го. Ошентсе да менин замандаштарым бирин-бирин тарбиялоо жаатынан өз кез эмес, деле кылымдардын планын аткаргандай болуштугу. Аны так айта албаймын. Тек байкалган чымчым маалымды эскергим келди. Жарыктык Ленин партиясы социализмди куруудагы далалаты элдердин тең укуктуулугу, жалпы эмгекчилердин келечек жыргалуу үчүн болгон тааныш албетте калыссыздык. Карагылдык акчарган калыс жобону көз ачыктай төп-өтөп, улуу иштерди оң жолдо баштап кетүүчү кадырларды тарбиялоодо кантсе да башкы максат экени анык. Айтарым ошол тарбияга өзөктөш чымчым маалым, атамекендик чоң согуштун жылдары жерлерде жетекчи ишмерлердин жетиштүү болушу үчүн кам көрүлүп, Улуу Союздун Ордо каласы Москвада партиялык жогорку школдо албетте бардык тармак планды болгон соң, партиялык окуу планды андан туруктуу. Маселен, кайсы республикадан канча киши, анын канчасы эркек, канчасы аял, ал тургай жатакана, комендант бардыгы шарттуу, жөндүү, анда эч кандай амал деле жок. Тең ыңгайы партиялык адепке төп келиши талап этилет. Ошентсе да киши кен. Киши жүргөн жерде бирине ыңгайлуу иш, бирине ыңгайсызы эзилтеден боло келген көрүнүш. Ага кошумча деле. Стоп. Ага кошумча деле. Боло деп эле кеттиңер го. Урматтуу көрүүчүлөр, кезек МКда. МК 1 мүнөттө канча сөз окуйт азыр? Ичимен окуп берсем болобу? Ичимен. Күбө болобуз, бирок сырттан окуш керек. Даярбыз, 1, 2, 3 баштадык.
Деле кишини тарбияласа замандан заманга уланган үлгүлүү өрнөктө ошентсе да менин замандаштарым бирин бири тарбиялоодо жатын өзгөчө эмес, деле кылымдардын планын аткаргандай болуштугу аны так айта албайм. Тек байкалган жемчил маалымдагы эскергим келди. Жарыктык Ленин партиясы социализм куруудагы залалаты элдердин тең укуктуулугу, жалпы эмгекчилердин келечек жыргалуу үчүн болгон тааныш, албетте калыссыздык, кара кылдык акчарган калыс жолгону көз ачыктай төп өтүп улуу иштерди оң жолдо баштап кетти. Кадрлар тарбиялоо концеда башкы максатта экени анык. Айтарым ошол тарбияга өзөктөш жымчыл маалымат, ата мекендик чоң согуштун жылдары жерлерге жетекчи ишмерлер жетиштүү болушу үчүн кам көрүлүп, Улуу Союздун Ордо калаасынын Москвада партиялык жогорку школдо албетте бардык тармак пландуу болгон соң партиялык окуу планы андан туруктуу. Маселен, кайсы республиканын канча киши, анын канчасы эркек, канчасы аял, ал тургай жатакана, комендант бардыгы шарттуу жөндүү, анда эч кандай амал деле жок. Тек гана партиялык адепке төп келишти талап этилет. Ошентсе да киши экен. Киши жүргөн жерде бирине ыңгайлуу иш келсе, бирине ыңгайсыз элден болуп келген көрүнүш. Ага кошумча деле. Бир мүнөттүн ичинде мыкы 162 сөз окуй алат экен. Ал эми андан өзгөчөлөнүп, кичине шамдагайраак болуп, 165 сөз менен актан 5 упай алып кетти. Не жүрүп атасың? Эми силерге сүйүнүп атам. Жок, негизи окуп атканда мындай эл түшүнгөндөй окуш керек да, мындай жөнүндө бытырата бербейчи. Төртүнчү сабак. Окуучуларга атайын тандалган тема боюнча экран аркылуу сүрөттөр көргөзүлөт. Ар бир туура жоопко 2ден упай ыйгарылат. Өлкөлөрдүн, материктердин сүрөттөрүн көрсөтөбүз. Аны болсо силер табышыңар керек. Кайсыл экенин айтасыңар, кнопканы басып жооп беребиз. Ар бир туура жоопко 2 упай берилет. Анда 1 2 3 даяр болсо баштадык. Ал голду. Баштадык. Жок, эми муну жооп бербедик. Австралия. Эйнең бойдун баласы. Кийинкисинен баштайлычы. Жөнтүрөйүн. Жок деп койгон, неме кадрда аябай акылдуу көрүп койгон. Анда Индия десем. Так. 1 2 3 баштадык. Колуңду алчы. Неме? Түндүк Америка. Африка. Африка актанга 2 упай кетти. Те Мадагаскар турбай. Кийинкиси. Бул неме бирөөнүн татуировкасы го? Гренландия гому? Гренландия актанга дагы 2 упай бердик. Эми алдыңарга эле алып алалы. Кийинкиси. Италия. Мен бастым, Мен баспадымбы? Мен бастым. Италия актанга дагы 2 упай бердик. Салып атат агай. Бас азыр кийинкиси бас. Улуулукка салаке жок, бизде дедовщина деген жок бул жерде. Кетти, кийинкиси. Бол эми бас. Испания. Жок, Испания эмес. Испаниянын Буэнос-Айрес. Жөн ордур катыр. Российская Федерация. Жок. Российская Федерация эмес. Новая Зеландия. Казакстан актанга дагы 2 упай бердик. Кийинкиси. Мен зрением начар да башка эле көңүл ойнойбу. Неме? Канада. Кийинкиси. Агай, мен кийинки сабакка эле келейин. Ох, ё-моё. Чебурашка. Так, котур. Бул деген неме? Португалия. Жок. Мыкыга подсказка айтып коеюнчу. Байкуш. Ооба, мыкы. Байкуш жаман болуп кетти так күндөрү. Кайсыл материкти айтып койчу, жок десең. Биз менен чектеш өлкө. Кытай. Наконец-то. Кытай деле билет просто. 2 упай бердик. Өзү Кытайда. Дедим, кытайчымын. Кийинкиси мындай тезирээк басканга. Алдес. Кайсы өлкө эле? Болчу, Кыргызстан. Кийинкиси. На Российская Федерация. Российская Тең айтып, Федерация. бирден балл берип коесузбу агай? Актан биринчи жооп берген үчүн актанга Япония. бердик. Япония. Мен баспадымбы? Айтчы. 2 упай бердик. Япония? Тактап айтканда Жапония. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү таймаш соңуна келип жетти. Албетте, ким билет долбоорунун бул чыгарылышында 25 упай менен мыкы жеңилип калды. Ал эми 40 упай менен актан бүгүнкү биздин чыгарылыштын, бүгүнкү биздин таймаштын жеңүүчүсү болду. Мынайда. Тура эле.
Ол өзі 25-те, мен 40-тамын, тұра эле абы. 15 жыл бұрын бүтіп атсам. Арай жашоодо кереги тибет бул сабактар. Көрөсүз го, мен кийин бизнесмен болуп кеттим. Мен жардам берем силерге мектепке. Отличниктериңер келбейт агай кийин. Агай мен мектеп бүтсөм үйлөнөм. Жакшы. Мен негизи дополнительныйга тандабайм агай географияны. Мен азыр жыйынтыктардын астында биздин жеңүүчүбүзгө белегибиз бар. Белек тапшырганга чейин бир мындай суроо берейин деп атам. Негизи бул долбоор кандай экен, эмнеси менен жакты, эмнени эстедиңер? Биздин долбоор боюнча кыскача ой. Силердин оюңар. Сен айтчы. Жакшы экен, долбоор сабактарыңар аябай бат бүтүп калат экен деп койсо. Мен бир аз да болсо мындай мектептеги кездеги анча-мынча билимге бир аз саякат алдык десем жаңылышпайм. Анан кээ бир жерде эмес, баарынан эле мындай калып эле калып койдум. Бияк анан айтат эмне. Бул эме да, эмне деп койчу эле, мени бул жакка чакырганда, эми жөнтүр бүттүңбү сен? Бүтө элекмин. А бул анда. Апа бүттүм деп. Жо ошо неме, мисалы географиядан көп нерселерди мындай биле бербейм да. Математикадан чакырсаңыз, мен калькулятор менен жарыш ойномокмуз да. Монткен сизби жанагы, монтип санаган, А башка, ал ментальный арифметика, Мындай 5-6 мындай эме 6 катар сандарды мындай кошуп көбөйтүп, анчалык эмес. Андай болсо банкта отурмакмын. Банкта пол жууп, Мен сүйлөйүн эме? Бүттүңбү? Актан. Эме да, бул баягы мен чакырганда дароо эле. Жакшы, келем, дагы бир жолу өзүмдү сынап коеюн депчи. Жакшы долбоор, эмнеге дегенде, адамдын мээси 24 саат бою иштейт экен. Анан ошо 24 саат бою иштеп, кээде жалкоо болуп аткан мени дагы ойготуп койгонго жакшы мүмкүнчүлүк. Аябай жакты мага, аябай жакты. Дагы мындан дагы көбүрөөк сабактар болсо, же болбосо кийин дагы чакырсаңар, мен келгенге даярмын. Мен түшүндүм, менден 1 саатка кечип келген, даярдана алсаңар. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ошо менен биздин бүгүнкү таймаштын жеңүүчүсү болгон 40 упай алган Актанга белегибиз бар. Биздин башкы демөөрчүсү болгон Сенна Мед медициналык борбордун атынан сизге мындай белек тапшырабыз. Мен дагы мындай токтолуп кетейин деп атам. Анткени бул жерде биздин демөөрчүлөр мына ушул мээни иштете турган, иммунитетти көтөрө турган ушундай белектерди сиздерге акча менен бербейсиңерби? Мен иштете турган болсо утулган киши көрбөйсүздөр анда. Жеңүүчүлөргө атайын даярдаганбыз. Мына мен сага берем мейли. Же мага хотя бы сен эле берип койгочу. Айында уйларга бергенге деп. Биздин демөөрчүлөрдүн атынан жеңүүчүбүз болгон Актан Рыскелдиевке ушундай белекти тапшырабыз. Актан, куттуктайм сизди. Чоң, Так. Агай жынсы жан экен деп. Сиздер менен коштошпойбуз. Эмки жумада көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Албетте биздин кийинки чыгарылыштарда кайсыл биздин атактуу инсандарды көргүңүздөр келсе, ушул видеонун ушул чыгарылыштын астына комментарий кылып калтырып койсоңуздар болот. Биз ошол атактуу инсандарды чакырып, ушундай таймаш өткөрүп бермекчибиз. Көрүшкөнчө, бул Урмат Карачев, Ким билет долбоору. Ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы?
Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо. Негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сенна Мед медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай, биздин Сенна Мед медициналык борборуна кайрылып, шыпа табыңыздар.